Рабия ибн Кааб деген сахаба пайгамбарга көп кызмат кылган. Пайгамбардын көлөкөсү саясы катар жанында жүргөн. Даарат алса суу куюп берип башка кылып. Рабия ибн Кааб айтат, куптандан кийин келип да кетпестен пайгамбардын эшигинде отурат элем дейт. Пайгамбар бир нерсеге муктаж болсо мени таппай калбасын деп. О малда телефон жок, башка жок. Кийин пайгамбардын дамалганын сезгенимде анан кетет элем дейт. Бир күн пайгамбар тахажжуд намазына чыкса, Рабия ибн Кааб сууду кармап пайгамбарга дааратка сууду кармап турат. Я Расулалла, дааратыңызды аласың деп. Кызматта даяр. Пайгамбар сүйүнүп кеткенден бул кызмат кылган мухлис, ихласлуу сахабага карап, "Таманна алайя я Рабия, Рабия, бир үмүтүңдү айт, бир максатыңды айт, бир желанияңды айт, бир кыялданганыңды айт, дуа кылайын, Аллах каалаганыңды берсин" дейт. Элестет. Сурап аткан ким? Пайгамбар. Рабия айтат, "Үмүтүңдү айт" дейт. Бүгүн бизден жаштардан неме сурайсың, ке дуа кылайын десе? iPhone 11 дейт. X5 дейт. Яңи нокаттан бир жакшы бир чек алайын дейт, же бир чырайлы катын алсам дейт. Рабия ибн Кааб пайгамбарга карап туруп, "Анзирни я Расулалла, я Расулалла, мага бир аз убакыт бериң, ойлонойын" дейт. Бир аз ойлонойын дейт. Сура, дуаны пайгамбардын дуасы мустажаб. Каалаганыңды жашоодо эмне үмүтүң бар айт десе, "Анзирни я Расулалла, мага бир аз мухлат бериң, убакыт бериң" дейт. Бир аздан кийин, "Я Расулалла, уриду мурафакатака фил жанна, я Расулалла, Аллахның бейиште сиз менен болгум келет" дейт. Бейиште жаннатта сиз менен болгум келет дейт. "Ава гайри залика я Рабия, Рабия, мындан башка үмүтүң жокпу" дейт. Үстүндө бүтүн кийими жок. Бир күн курсагы тойсо 3 күн тойбойт. Чеги жок, үйү жок, аялы жок, аты жок, төсү жок, малы жок. Не сурап атат? Расул жаннатта сиз менен болоюн дейт. "Ава гайру залик, я Рабия, мындан башканы үмүт кылбайсыңбы" десе. "Неге убакыт сурадың? Я Расулалла" дейт, "берген убакта ойлодум" дейт. "Муну сурасам калат экен дейт. Үйам калат, балаям калат, машинаям калат, баары калат, туурабы? Фани боло турган нерсени иштесе, түбөлүк болгон нерсени үмүт кылдым, сиз менен жаннатта бир болсом болду" дейт. Пайгамбар алейхиссалам дуа кылыштан мурда мындай деди: "Аинни ала нафсика би касрати суджуд". Рабия, бейиште менен болгуң келсе, өзүңдүн нафсыңа өзүң көп сажда кылып жардам бер деди. Дуа менен эле болуп калбайт экен бул. Пайгамбар менен бейиште болуш үчүн не кылат экенбиз? 3 мал намаз окуйт экенбиз. 2 мал окуппай экенбиз. Жума керек эмес деп. "Аинни ала нафсика би касрати суджуд", жаннатта менен болгуң келсе, өзүңдүн нафсыңа өзүң көбүрөөк сажда кылып жардам бер деди. Расулулла менен болгуңар келсе көп сажда кылат экенбиз.